Сәлем мырза. Бұл мыйзамды алып чыгып атканыңызга мен өзүмдүн атыман ыраазычылык билгизип коеюн сизге. Биринчиден, экинчиден 6-чакырылышта депутат болуп отурдуңуз. Кече биз Кумтөргө барганда, Кумтөрдөгү ушул акыбалга жеткизген, ошого чейинки мына келишимдердин баарын узатып берген биздин атка минерлерибизди көрүп, жүрөгүм канайт. Канчалык деңгээлде биздин мүлкүбүзгө, биздин байлыгыбызга душмандык, биздин элибизге, жалпы элибизге душмандык кылганычы. Эмне үчүн ушул маселени сиз 6-чакырышта көтөрүп чыккан жоксуз? Суроо, мен убакытты ототуп койгула. Рахмат. 2018 жылы март айында мандат алып депутат болуп келдим. Жарым жылда ушул биринчи маселелердин мыйзамдарынын биринчиси болуп ушул мыйзам кирген. Тилекке каршы ошол 2019 жыл, 2020 жылы өкмөт такыр колдобой койду да. Мен ошол бойдон калып калдым. Мына жакшы, Кудайга шүгүр, убакыт келип калыптыр. 7-чи созуктун бир топ депутаттары кошулуп, азыр мына сиздер менен чогуу тарыхта калалы деп ушул мыйзамды киргизип атабыз. Өзү негизи 2019 жылы коомдук кууга чыгып, бир топ аракеттерим жасадым. Аябай өткөзгөнгө аракет кылдым. Такыр эле өткөзө албай койдум. Анткени карама каршы чыгып туруп калышты. Рахмат. Мен муну сизге эмне үчүн берип атам бул суроону? Сиз азыр мына жетим Таластагы биздин Алтын кенде айтып кеттиңиз. Ошол мыйзамды ошондо кабыл албай койгондордун бардыгы, значит, эл душманы болуп чыкты да, туурабы? Азыр биздин жыйынтык ушундай болот да. Эл душмандар болуп чыкты да. Ошол кыянакты өкмөттөн каршы деп чыккандар эл душманы деп мен да азыр да айта алам, трибунадан да айта алам. Анткени чырылдап кеттим ошондочу. Бул бизге керек да десеңиз болбой, баягындай азыркы жооп берип аткандай сыяктуу эле отмазка кылып мага терс заключение берип туруп алышты да. Ал сиздин позицияңыз менен биздики депутатчы болгондон кийин бул өкмөттүн мүчөлөрүнө азыркы сүйлөнүп аткан сөздү көңүлдө бурбой койсоңуз болот. Себеби дегенде биз бул жигиттин позициясын түшүндүк уже. Бул анчалык деле көңүл бурган жок. Канчалык бизге пайда экенин, зыян экенчи. Мен айтып атканым, ошол биздин арабызда отургандардын 6-чакырылыштагы отурган депутаттардын дагы ошондой убакта сизди колдобой кеткенине мен капа болуп атканымды айтып атам. Мен жана Кумтөртүскө бекер айткан жокмун. Барсаң азыр ошол жердеги акыбалды көрүп, ошол убактагы долбоорду узаткан адамдардын канчалык деңгээлде биздин элге душмандык экенин айтып атам. Мен колдойм. Биздин керек болсо кийинчерээк дагы башка металлдардын, оор металлдарга дагы бул мыйзамды жакындатканга аракет кылыш керек. Рахмат сизге. Рахмат, колдооңузга рахмат.